Президенттен башка кызматтын бардыгында иштеп чыккан Феликс Кулов аттуу генералдын натыйжалуу иштерин коомчулук көрө элек. Бирок анын да коррупциялык иштерге аралашканы тууралуу фактылар бар. Ал өкмөт башчы болуп турганда Улуттук гвардиянын 1,5 гектардан ашык жерин Юнис курулуш фирмасына берүү тууралуу токтомго кол койгон. Башкы прокуратура Улуттук гвардиянын жеринин берилиши боюнча 2013-жылы октябрда коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ошондой эле Феликс Кулов 17 учакты сатып жиберген деп айтылып келет. Көз көрүнө беле. Эбегейсиз чоң КАМАЗдар келет. Анан укмуштай сонун жаңы станокторду. Мунун ичинде Акаевтер менен Куловдор бар. Ачык эле айтайын. Кулов бар. Куловдун дагы бир чоң кылмышы бар. 17 самолетту Россияга жөнөтүп берген. А муну ким изилдеп атат? Баары билет. А бирок кылмышка тартпайт. Эми баарын себеби дегенде карганын көзүн чукубайт, уулум. Булар баары чырмалышып калган. Тайырбек Сарпашев 2017 жылга чейин иштебеген кызматы калган эмес. Ал депутат кезинде үзөңгү куушту Кытайга берүүгө колдогондордун бири болгон. Ошондой эле паспорттон улуту деген графаны алып салгандыгы үчүн элдин жек көрүндүсүнө тушугуп келет. Ал вице-премьер-министр болуп турганда Токтогул райондук фондунун акчасын сол чөнтөккө сологон жана Токтогулдагы бир топ жерлерди мыйзамсыз менчиктештирип алгандыгы азыркыга чейин айтылып келүүдө. Биринчиден Сарпашевдин жанагы бир туугандары Токтогулда атайын бөлүнгөн фонд бар да, ошого көзөмөлдөөчү комиссия түзүлөт да атайын. Ошо спецфондко түшкөн акчалар. Ошо көзөмөлдөөчүнүн төрагасы болуп, анын бир тууганы отуруп алып, ошол мезгилде спецфондду бир 4-5 жылдар каалашынча жешкен. Анан ошол Торкент айылындагы балдар деле бир канча жолу силердин эфириңерден чыкты, башка массалык маалыматтардан каршы чыгып атат. Жайыттарды жана үлүш жерлерди булар бөлүп алган. 2016-жылы президенттин аппаратынын кызмат адамдары, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги, ошондой эле айрым судьялар жана сот тутумунун кызматкерлери тарабынан Максим Бакиевдин мүлкүн мыйзамсыз басып алышкан. Мыйзамсыз мүлктү басып алгандардын бири Тайырбек Сарпашев болгон. Максим Бакиевдин шаардагы мүлкүн булар атайлап мыйзамсыз межирен соттор арестине симат эткен. Арестине симат этилгенде Тайыр Сарпашев өзү ГРСте иштеп турганда жетекчи болуп, ошол Максим Бакиевдин мүлкүн сатканга түздөн-түз байланышы бар деп атат. Эми мына Максимдин бектеги мүлкүн, Токтогулдагы жерлерди ушул мына азыр президент объявить этпедиби? Жана экономическая комиссия деп. Мен ойлойм да, мына Тайырга эмне жолтоо болду? Чыгып элинен кечирим сурап, ошол жер алган 500 гектар жерлерин автовокзалды мамлекетке өткөзүп берсе болот эле. Жок, бул дагы деле көгөрүп жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 2016-жылы президенттин аппаратынын кызматкерлери, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги, судьялар жана сот тутумунун өкүлдөрү соттун чечимдерин жасалмалаган. Сот тутуму жана бир катар мекемелердин жетекчилери катышкан коррупциялык схеманы аныктаганы айтылган. Буга байланыштуу Тайырбек Сарпашевдин үйүнө да тинтүү жүргүзүлдү. Сарпашев вице-премьер-министр болуп турганда ага таандык Градиент фирмасы Кыргызстандагы бардык тендерлердин жеңүүчүсү болуп чыга келчү. Сарпашевдардын фирмасы Кумтөрдөгү калдыкка чыккан майлоочу майларды арзыбаган акчага сатып алып, кайра элге асмандын баасына сатып келген. Бир жылда бир 100гө жакын тендер утсам. Анан кийин вицеликтен кетсең эле кайра мен тендер утпай калдым. Тендерге кантип качат? Техникасы бар, рабочийси бар, командасы бар, историясы бар, ошолор качат да. Градиент ошондой эле историясы бар экен. Ал вицеликтен кеткенден кийин деле кайра катыша беришпейби? Эмне үчүн ал вицеликтен кеткен токтоп калды? Эмне үчүн ошо тендерлерге катышпайт?
Значит, бул деген кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу да. Коомчулук арасында Колов, Сарпашев өңдүү атка минерлерге карата тыкыр иликтөө иштерин жүргүзүп, мыйзам алдында жооп берүүсүн талап кылып келишет. Мамлекеттик кызматта жүрүп казынаны кемиргендердин сап башында турарын коомчулук унута элек. Сапар Акунбеков, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.